Түрксой уюмунун Түрк дүйнөсүнүн залкарлары аттуу топтомунда бул жолу Кыргыз Республикасынын жана СССРдин эл артисти, чебер кино актер, сүрөтчү Сүймөнкул Чокморовдун 80 жылдыгына жана Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, таланттуу актриса, кино жылдызы Таттыбүбү Турсунбаеванын жаркын элесине арналып, Кыргыз искусствосунун өчпөс жылдыздары аттуу темада атайын иш-чара өттү. Анын өтүшүнө Анкарадагы Музыка жана Көркөм өнөр университетинин имаратынан жер берилген. Бул программа алгач эки белгилүү инсандын кинодогу ролдорунан тартылып алынган сүрөт көргөзмөсү менен ачылды. Иш-чарага Кыргызстандын Түркиядагы элчиси Кубанычбек Өмүралиев, Түрксой уюмунун баш катчысынын орун басары Билал Чакыжы, Анкара Музыка жана Көркөм өнөр университетинин ректору Эрол Парлак, Белоруссиянын Түркиядагы элчиси жана Кыргызстандан келген Маданият, маалымат жана туризм министринин орун басары Нуржигит Кадырбеков, Таттыбүбү Турсунбаеванын агасы Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Нуркан Турсунбаев жана башка бир катар коноктор катышты. Жыйындар залында атайын сөз алган коноктор жана катышуучулар эки таланттын чеберчилиги тууралуу айтышып, катышуучуларга кеңири маалымат бере алышты. Таттыбүбү Турсунбаева эмгегин элине арнаган, нече залкарларды жамдаган. Канчалык татынакай болсо да, канча аталы чыкса дагы авирин намысын туудай кармаган. Убагында Таттыбүбү бизде бир көрүп сүйбөгөн бир дагы эркек калмаган. Ал эми Сүймөнкул атабыз болсо көп тараптуу талант болгон, сүрөтчү болгон, волейбол боюнча Кыргызстан курама командасында ойногон, эң мыкты киноактер болгон, ала тоо сыяктуу бийик болгон, деңиз сыяктуу терең болгон, ошондой эле океан сыяктуу кенен болгон. Бул инсандагы Кыргыз өңү Сүймөнкулдун өңүндөй деген бир сөз бар. Муну менен ушунчалык сыймыктанабыз. Жараткан жар болсун, акырети бейиш болсун. Сүймөнкул Чокморовдун кинодогу аткарган ролдорундагы тубаса таланты, укмуштуудай чеберчилик менен каармандын мүнөзүн ачып, бул өнөргө бүт өмүрүн арнагандыгы, эмне деген баатырдык. Мындан тышкары анын сүрөтчүлүк өнөрүн да, башкаларга окшобогон усталыгын да белгилеп айтыш керек. Волейбол оюнун мыкты ойночу, адамдык сапаттары бийик болгон. Ал тарыхта өчпөй, муундан муунга легенда болуп кала турган улуу инсан. Сүймөнкул агабызды мен өзүм уккам, өзгөчө бул кинодо эмес, караш дегенде бизде Сүймөнкул агабыз бул жерде айтып турган, Өзбекстан, Казакстан элчиликлеринен отурган. Бул эки жерде да бул эң чоң бир фильмдерде катышкан. Ошол кезде билсеңиздер керек, Совет заманында жанагы 7 ок 7 пуля деген мисал. Бул кино ошол кезде эң чоң акшн деген андай жок болгон да. Ошол киши мына каскадер жок өзү аткарган. Ал эми кино жана театр өнөрүндө өзүн өлбөс кылып жараткан Таттыбүбү Турсунбаева өзгөчөлөнгөн таланты, сулуулугу, баскан турганы, чыныгы кыргыз аял затынын образын ачып бере алгандыгы менен айырмаланат. Анын ар бир ойногон ролу көрөрмандардын жүрөгүндө жашайт. Таттыбүбүм кайталангыс миң дастаным деп муңканган агасы чолпондой болгон жаш курагында дүйнө салган карындашын эскерди. Ошо Таттыкемдин тамтуң баскандан баштап ушу көзөт киши өзүм тарбияладым. Ушул экөөбүз жашыбызга карабай эс козудай чоңойтулдук. Ташкентте 5 жыл чоң окуп бүттүк. Ошол учурда эле Таттыкем 2-3 киного түшкөн. Биринчи биздин дипломный спектакль Чыңгыз Айтматовдун Кызыл жоолук жалдарымда Аселди ойноду. Мен Жамилада Даниярды ойноп кыргыз журтчулугубузга келгенбиз. Эскерүүдөн кийин Чыңгыз Айтматовдун калемине таандык режиссер Төлөмүш Океев тарткан Кызыл алма кинофильми келгендерге көрсөтүлдү. Бул көркөм тасмада эки өчпөс жылдыз тең ойногон. Катышуучулар көрүп, таланттарына таазим этип тарашты. Клара Кудайбергенова, Түркия, Анкара шаары.